Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар. Бүгүн биз жагымдуу маанайда сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы Манас эпосунун жыйынтыктоочу бөлүмү. Сабагыбыздын максаты болсо Манас эпосунун баалыктарын бүгүнкү күндөгү маанисин аныктоо. Күтүлүүчү натыйжалар: адабий тектерди ажыратып, эпостун варианттуу, коллективдүү, салттуу баалыктарын талдап, мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн анализдеп, эпоско баа берүүгө үйрөнөбүз. Кыргыз өзек чыгармаларын адабий тектерге бөлүнүшү үчкө бөлүнөт: эпика, лирика, дидактика. Эпика эпос грек сөзүнөн ангеме деген туюнса, лирика термини гректин лира деген сөзүнөн тамырланып, адабиятта көркөм сөз өнөрүнүн белгилүү чегин аныктаган түрүн камтып турат. Ал эми дидактика гректин үлгү болорлук деген сөзүнөн алынып, адамды адамгерчиликке, ыймандуулукка, адеп ахлакка үндөгөн акыл-насаат түрүндөгү чыгармалар. Эпикалык чыгармаларга төмөндөгүлөр кирет: эпостор, дастандар, турмуштук жомоктор, мифтер, легендалар, тамсилдер, жөө-жомоктор кирет. Эпостор экиге бөлүнөт: улуу жана кенже эпостор. Улуу эпосторго Манас, Семетей, Сейтек эпостору кирсе, кенже эпосторуна Сейитбек, Жодарбешим, Курманбек, Жаңыл Мырза, Кожо Жаш, Эртабылды, Эрсолтоной, Эртөштүк, Саринжи, Бөкөй жана Жаныш Байыш эпостору кирет. Лирикалык тектерге болсо арман, эмгек, каада сал, турмуш, бешик, эм-дом, айтыш, сүйүү, ырым-дарым ырлары кирет. Ал эми дидактикалык чыгармаларга болсо табышмактар, жаңылмаштар, макал, лакап, санат, насыят жана калыптар кирет. Фольклор бул адабий термин, англис тилинен алынган, элдик акылмандык дегенди билдирет. Англиялык окумушту Томстун сунушу боюнча 1847-жылдан элдик өзек чыгармачылык деген түшүнүк фольклор деп атала баштаган. Кыргыз адабият илиминде фольклор менен жарыш, улуу сөз, элдик өзек көркөм чыгармачылык деген атоолор да колдонулат. Коллективдүүлүгү боюнча айтсак, бир чыгарманы түпкү тегин жалгыз адам түзгөн болсо да, эл арасында озеки жашап, ага улам кийинки муундун өкүлдөрү кошумчаларын кошот, айрым жерлерин алып салат. Кыскасы, автору белгисиз болот да коллективдин чыгармасына айланат. Озеки болушу боюнча көркөмдүк системасында туруктуу сөздөрдүн, фантастиканын, гиперболанын көп кездешиши, салттуулугу мында чыгармалардын текстинен тартып сюжет, образ, мотивтерине окшоштуктар болот да, алар варианттардан варианттарга көчүп жүрө берет. Варианттуулугу: элдик өзек чыгармаларда туруктуу текст жок болот. Ар бир эле чыгарма жаралуу мезгили, орду, аткаруучусу жагынан ар түрдүү болот. Натыйжада анын варианты келип чыгат. Манас баатыр үчүн баарынан эмне ыйык, эмне кымбат? Ата журт ыйык, анын эркиндиги, боштондугу, көз карандысыздыгы, ала тоонун бүтүндүгү, ак калпак журттун биримдиги, эне тили ыйык. Акыйкаттыкка, актыкка негизделген достук ыйык. Ата журттун мүдөлөрү, калайык калктын жогорку кызыкчылыктары ыйык. Ата конушта агына жарылган адал мээнет ыйык. Мекен алдында парс, атуулдук ар-намыс ыйык. Абалдан уланып келаткан ата-баба салты ыйык. Эне ыйык, ата ыйык. Улууну урматтаган, аял затын ардактаган, элдик эреже, мыймандостук нарк ыйык. Ак мөңгүдөй таза, абийир, адеп ахлак ыйык. Манас жүзөгөн жылдар бою кыргыздар үчүн таалим алуучу роман китептерин таасирдүү сахнанын жана экранды өткөндү эске салуучу тарых китебинин ролун аткарган, деп Болотбек Юнусалиев баа берген. Кокуй атан идейсиң, жоого намыс бергичи, ажалым жетсе өлөйүн, малым менен жанымды олжого кантип берейин, өлбөй тирүү жүргөндө не мураска жетейин, калкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин, найзалашып топпузам, тагдыр жетсе окко учам, деп Манас баатырдын сөзү. Манас өзүбүздү өзүбүзгө далил кылган улуу зат. Манас аркылуу биз өзүбүздү өзүбүз бекемдейбиз, кем экенибизди далилдейбиз жана келечекке көз таштайбыз, деп Чыңгыз Айтматов айткан. Көрөк аттын артынан сая түшүп, акча дүнүйө деп акактап турган учурда атуулдук деңгээли төмөн түшүп кеткен кыргыз баласы Манастын рухунун бийик деңгээлине сүрөп чыгуу күн тартибинде турган номер 1 маселе, деп Советбек Байгазиев айткан. Манас кыргыз рухунун туу чокусу. Бул пикирди белгилүү жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткан. Манас кагазга, ташка, башка буюм тайымга жазылган чыгармачыл туындулардан айырмаланат. Анткени ал тикеле мээге жазылган, акыл эстен акыл эске көчүрүлүп турган, бул дүйнөнүн атактуу жети кереметинен кем калбаган кубулуш. Силерге тапшырма: эпостун улуттук баалуулугун көтөрүү үчүн дагы кандай пландар сунуштайсыңар? Элдик өзек чыгармачылык улутубуздун уңгусу деген темада чыгармачыл дил баян жазууга